Бүгүн 19 сентябрда Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев өзгөндөгү айланма жолдун курулуш иштерин көрүп чыкты. Куруучу компаниянын жетекчилерине жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жолдун сапатына көңүл бурууга жана белгиленген мөөнөттө бүткөрүүнү тапшырып, жолдун маанилүүлүгүн белгиледи. Адамдар өтүп турган профессор пункттарга үлгүрөсүңөр кой. Ошонун тестированиясынын ноябрдын аягында атат да, мен ошого айттым. Тестировать этип адамдарда обучение кылып келгенбиз. Анда сиз даярдап түзөйсүз. Тестировать эткенди деп атат да, монда даярдап. Жок, элди качан мына жолго кой бересиз? Ноябрдын аягында кой беребиз. Ноябрдын аягында болот экен. Анда сен 3 октябрь деп атасың. Жок, мен жолдун негизи бүтүшүн айттым. Жолдун ачылышын айтып атам. Açılış ноябрдын аягында. Значит, жолдун ачылышы мына дагы бир жыл айтайын. Ноябрдын аягында. Мына өзгөн айланма жолунун ачылышы ушул жылдын ноябрдын аягында ишке берилет. Айланма жол ноябрь айында элдин пайдалануусуна өткөрүлөрү маалымдалды. Учурда жол куруу иштери 80% аткарылган. 14 чакырымга созулган трасса 4 тилкелүү болуп, эл аралык стандарттарга жооп берет. Мында Кара Дарыя жана Жазы Дарыя көпүрөлөрү жайгашат. Кара Дарыя көпүрөсүнүн узундугу 200 метр, турасы 24 метр болуп, унаалар үчүн 4 полосалуу жол болот. Ал эми Жазы Дарыясындагы өтмөктүн узундугу 96 метрди түзөт. Бүгүнкү күнгө бир 80% тегерегинде жумуш бүтүп калды. Жер иштери дээрлик бүткөн, трубалардын курулушу, жанагыдай путепровод деп коет, гофрометалдан жасалган, Россиядан алып келген 8 дана. Анан мал жаныктарды айдап өткөн өтмөктөр бар 4 дана, ошолордун баары курулуп бүткөн. Азыркы кезде асфальт төшөө иштери жүрүп атат. Биринчи катмардын асфальт төшөө иштери 55% тегерегинде бүтүп калды, экинчи катмар 25%. Ошол иштер азыр өтө мындай тезликте жүрүп атат. Анан бул жолдо 2 көпүрө каралган, бирөө ушул биз турган Кара Дарыядагы көпүрө узундугу 200 метр. Бул көпүрөнүн балкалары монтаж болуп бүтүп, үстүндө стяжка деп коет, бетон куюлуп атат. Бул ошол балкаларды бириктирген. Бул жумуштар буюрса жакын күндөрдө бүтөт, анан асфальтын жасайбыз. Мындай барьерный ограждение, баягы коопсуздукту камсыз кылчу ошолор курулат. Жазы Дарыясында бир көпүрө курулуп атат. Анын бул көпүрөдө болсо бир опораны свайларын кагуу иштери жүрүп атат, калгандары бүткөн. Балка монтаж жумуштары да жүрүп атат негизинен. Камчыбек Ташиев жергиликтүү тургундар менен да жолугуп, көйгөйлөрүн угуп, тийиштүү жетекчилерге тапшырмаларды берди. Натыйжасынан чоң машиналар үчүн жолдорубуз ашык болбой кетти. Таптакыр болбой кетти. Сизден суран ушу 6-7 километр жолду өзүңүз көзөмөлгө алып берсеңиз. Митрасга айтабыз аны. Сиз да жардам бергиле, макулбу? Жардам берип ошо бүтүрүп беребиз. Ошо жолубузду кара берсеңиз, өзүңүз көзөмөлгө алсаңыз. Мен кара берем. Силерге эл келе жакшы болсо болду. Ömrün uzun bolsun, örüşün jayıp bolsun, ırıskın uluk bolsun, den sağlığın çın bolsun, koşkonun menen koşa karı, uğuldarının hürmatın kör, kızlarının suyun kör, Kuday den soluk ver, tapkanın aşaklı elge nasip kılıyor. İşinlerge gelek. Bizden gel uldukkanına rahmat. Өзгөн шаарын айланып өткөн жол мамлекеттик жеке өнөктөштүк менен курулуп жатат. Долбоор 2,6 миллиард сомго бааланган. Айлама жолдун курулушу президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Камчыбек Ташиевдин көзөмөлүндө. Жолду пайдалануу акылуу болору буга чейин маалымдалган. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Өзгөн.